Автор Сыры. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу публика, кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн ушинтип Кыргыз улуттук мамлекеттик телерадио компаниясынын 13 каналы тарабынан даярдалып жаткан алгачкы жаңы көрсөтүү сиздердин назарыңыздарга сунуш этүүгө уруксат этиңиздер. Автор Сыры сиздер үчүн. Автор Сыры программасынын негизги максаты өзүнүн чыгармасын өзү аткарып жүргөн авторлор менен сиздерге маек уюштуруу жана ошондой эле көңүлдүү эс алуу. Эгерде бүгүнкү биздин баштаган мындайча айтканда теледискотека вариантында диспут, викторина өзүнчө бир шоу программа сиздерге жакчу болсо, телекөрүүчүлөргө эгер жакчу болсо, мындан ары улантуунун мүмкүнчүлүгү бар деген ойго биз келебиз. Билесиңер, бүгүн мен кимди чакыргам бияка? Мен аттарын айта берем, силер кол чаба бересиңер. Күмөлдөр Абылов, Манас Бердибеков, Борончу Кудайбергенов, Алина Жетигенова. Ал эми бүгүнкү оюн шоуктун негизги каарманы Кыргыздын бермети болгон Ысык көлдөн келген Досум Үсен группасы. Досум Үсен. Ортон ачып койсоңуздар. Досум Үсен группасы. Ал эми мына жерде биздин коноктор. Анда эгер мүмкүн болсо, кааласаңар Досум Үсен менен чогуу, кааласаңар биз менен. Азыр биз бийге даярданалы, эгер үн режиссер даяр болсо, биринчи ырды берип койсоңуздар. Досум Үсен даярбы? Бир 1971 жылдын жаз айлары. Тоң районуна караштуу Бөкөнбаев атындагы орто мектептин базасында 17 кишиден турган Юрий Бабков жетектеген Кызыл гүл аттуу ансамбль уюштурулат. Жарым жылдан соң ансамблдын составына Үсен Казиев кирет дагы Юрий Бабковдун сунушу боюнча ансамблге жетекчилик кыла баштайт. 1977 жылдын 27 февралында Досум Үсен группасы Үсен Казиевдин эстелигине арнап өзүнүн атын өзгөртөт. 1977 жылы күзүндө Ысык көл областык кароо конкурсунун лауреаты болуп 3-чү орунду ээлейт. 1978 жылы республикалык айыл чарба системасынын өздүк көркөм чыгармачылык топтор фестивалында 1-чи орунга ээ болот. 1980 жыл ушул эле системанын бүткүл союздук фестивалында да баш байгеге ээ болот. 1983, 84, 85 жылдары улуу жеңиштин урматына уюштурулган бүткүл союздук конкурс фестивалдарынын лауреаты, медалдардын ээлери менен сыйланышат. 1987 жыл Кыргыз телевидениеси тарабынан уюштурулган Эстрада 87 конкурсунда 3-чү орунду ээлеп, ал эми көрөрмандардын симпатиясы жагынан 2-чи орунга ээ болушат. 1989 жылы Рок жана Виа конкурсунда 2-чи орунга ээ болот. Юрий Иванович Бабков, урма аспаптар ансамблдын көркөм жетекчиси. Ансамблдын составында 25 жылдан бери. Үй бүлөлүү 4 баланын атасы, кредасы, эркектей болсун. Салы Карымшаков, клавиша. Ансамблдын составында 16 жылдан бери. Үй бүлөлүү 3 баланын атасы, кредасы өмүрдү таттуу жашоо өтө зарыл. Майрамбек Темирбеков, солист. Ансамблдын составында 15 жылдан бери. Үй бүлөлүү 4 баланын атасы, кредасы ер жигитке 70 өнөр аз. Эмбатбек Тойкожоев, соло гитара. Ансамблдын составында 4 жылдан бери. Үй бүлөлүү буюрса жакында наристелүү болушу күтүлөт. Кредасы нан көп болсун, эл ток болсун. Бекболот Мамытов, бас гитара. Ансамблдын составында 7 жылдан бери. Үй бүлөлүү 2 баланын атасы, кредасы ден соолук эң чоң байлык. Наташа Деева, солистка. Ансамблдын составында 16 жылдан бери. Үй бүлөлүү 1 кыздын энеси. Кредасы искусстводан гармонияга. Канат Жумакадыров, солист. Ансамблдын составында 10 жылдан бери. Үй бүлөлүү 1 баланын атасы. Анвар Атанакунов, кудул. Ансамблдын составында 16 жылдан бери. Үй бүлөлүү 3 баланын атасы. Мен силерге суранып кетейин. Бул группанын жакында буюрса 25 жылдык юбилей болгон турат. 25 жылдын ичинде телекөрүүчүлөрдүн ичинде бул группаны жакшы билгендер бар, жакшы биле электер бар. Биз деле билбегенибиз көп. Кимде суроо болсо,
келе суроо жооп көтөлү. Кимде бар суроо? Досум сен группасына. Кол көтөрсөңөр дароо эле. Ансамблдин атын досум сен койдуңуздар да. Ошол жөнүндө айтып берсеңиздер. Салуу экен. Досум сен деп койгон себебибиз ансамбль биринчи уюштурган жигит Үсөн деген жигит болчу 71-жылы. 75-жылдары Автокыргызстан каза болгондо, ошондон кийин 76-жылы ошол өзүбүздүн жетекчисинин атын алып жүрөлү деп Досум сен койгонбуз. Андан бери 20 жыл болду. Досум Кызыл Гүл ансамбль болчу. Значит, Кызыл Гүлдөн 71-жылы уюштургандан 96-жылда 25 жыл болду быйыл. Скажите, пожалуйста, а кто для вас пишет стихи на ваши песни? Кто автор? Музыку сочиняет кто? Бизде жана азыр оюнчулардан биз өзүбүз жазабыз. Юра да оюн жазат. Кыргызча оюн жазат. Мен жазам. Кыргызча оюн жазат. Ичинде отурган күмөндөр бакиңер кууду болуп чыкканда мурун, мындан 10-15 жыл мурун күмөндөрдүн ырларын жазып жүргөнбүз. Ал куудудан мурун чоң оюнчу, чоң музыкант катып эсептейбиз. Камчы Балай деген бар биздин көлдө чоң, Сайт деген бар, ошолордун оюндорундайбыз. Алина Жетигенова, Ачурек Иманалиева, Бек Борбиев, Расул Маматкулов, Шылып эстрада, Асель Турдали. Автор сыры. Катышууну каалагандар үчүн биздин телефон 25 79 22. Автор сыры.